Кызматыңыз нарын телекөрсөтүүлөрдүн эфиринде кайрадан актуалдуу маек программасы. Кызматыңыздарда мен Бөлөкбай Шеримбеков жана кесиптешим Нургүл Курманалиева. Ал эми азыркы студиябыздын меймандары Кыргыз Республикасынын Кызылай коомунун Нарын облустук өкүлүнүн директору Жолдошбек Максат Жолдубаевич жана Кызылай коомунун ыктыярчысы Садырбеков Акен Садырбекович. Студиябызга кош келипсиздер. Биз билгенде мынакей ушул Кызылай коому бир катар иштерди жасап келатасыздар. Мынакей социалдык тармакта болобу, медицина тармагында болобу, же өзгөчө кырдаалдар жаатында болобу бир топ иштерди жасап, жергиликтүү бийликтин жеңиден жерден ордун колдонуп келатасыздар. Ошондой болсо дагы жалпы журтка биздин облустун тургундарына белгилүү болуш үчүн ушул коомдун негизги функцияларына дегенде атабына маалымат берсеңиз. Рахмат. Эми биринчиден айтып кетсем, бул дүйнөлүк Кызылай жана Кызыл Чырым кыймылы эң байыркы кыймылдардын бири болуп эсептелинет. Бул Швейцария мамлекетинин жараны Анри Дюнан уюштурган мындан 150 жыл мурун. Анан ошол кезден баштап баягы ар бир мамлекетте буга чейин ушундай коомдор түзүлгөн да. Анан бул ар бир мамлекетте өзүнүн ушундай коому бар. Ошонун баарын башын бириктирип турган эл аралык Кызыл Чырым комитети жана эл аралык Кызыл Чырым жана Кызылай федерациясы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде биздин көрөрмандарга сурооңуздар болсо, өзүңүздөрдүн экраныңыздарда көрүп турган WhatsApp байланыш аркылуу чыгып, сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Ал турган менин кесиптешим Нургул Курманалиева. Максат Жолдубаевич, мынакей бүгүнкү күндө өлкө кыйыныраак кырдаалда туруп атабыз дегеним, баягы дүйнөнү анан ушундай кыйчалык учурда сиздердин коом Нарын облусундагы өкүлчүлүгү эмне иштер менен алек болуп атасыздар? Эми биз биринчиден өзүбүздүн иш аракетибизде мындай ар бир тармагыбызда ушул ыктыярчыларга таянабыз да. 90% жумуштарды ушул ыктыярчылар аткарат. Анан эми бул оору жөнүндө эми азыр көп эле айтылып атат. Баягы мындай сыноодон дүйнө буга чейин өтөлүк болчу. Менин оюмча, экинчи дүйнөлүк согуштан бери биринчи жолу ушундай кырдаал болуп атат. Анан бул ушу оорунун эң коркунучтуусу бул бат тароо жана буга азыр так иштелип чыккан дары жана вакциналар азырынча жок да. Анан азыр ушул бүт дүйнө жүзүндө мамлекеттердин максаты бул ооруну такыр токтото албаса дагы ошол тарашын жайлап көпчүлүк бериш керек да. Эгерде мисалы массовый мына өзүбүз көрүп атабыз, Европада өзгөчө Италия мамлекетинде тарап кеткенде, Италиянын мына өнүккөн, бай, колунда бар мамлекеттин медициналык системасы ачыгын айтканда бул оору менен жакшы күрөшө алган жок. Анан эми биз болсо, бизде өзүбүз мамлекетибиздин мындай социалдык, экономикалык акыбалы Италия мамлекетинен мындай аябай эле төмөн деп айтсак эми жашырын эмес, аны баарыбыз тең билебиз. Анан ушул биз негизи Кызылай коому өкмөт менен ар дайым бирдикте иш алып барабыз. Ошондой макулдашуулар бар. Өкмөт менен, өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен, Минздрав менен. Анан бул оору баягы башталып Кыргызстанга келе электе эле биз даярданып баштаганбыз. Даярданганда кандай биз ушул өзүбүздүн ыктыярчыларды окутуп, эми мисалы биз азыркы учурда 18 жашка чейин ыктыярчыларды бүт үйлөрүнө отургуздук. Келбегиле дедик. 18 жаштан өйдө Кыргызстандын жарандары бизге ыктыярчы боло алат. Анан көбүнчө биз ушул опыттуу өзүбүздүн тажрыйбасы бар ыктыярчыларды азыр жумушка тартып атабыз. Сөзүңөр алжы, мына ыктыярчылар болду. Ошондой ыктыярчылардын бири бүгүнкү биздин студиябыздын мейманы Акен Садырбеков мырза экен. Акен мырза, азыр ыктыярчылар эмне менен алек болуп атасыздар? Эмне иштер жүргүзүп атасыздар? Канча ыктыярчы иштеп атасыздар? Ушул туурасында маалымат берсеңиз. Азыр бүгүнкү күндө бизде ыктыярчылар 18 жаштан өйдө ыктыярчылар катталып атат. Бизде азыр 60тан ашык ыктыярчылар бар. Биз азыркы убакта Кызылай менен биргеликте жанакы бизге келген күн помощторду тамак аш ошолор таратуу менен жана үйлөрдү дезинфекция кылуу менен азыр ошо менен алектенип атабыз.
Биз да колубуздан келишинче жардамдарыбызды аябай элге жардамыбызды берип, ошо менен азыр жардамыбызды берип, ошолор менен алек болуп атабыз бүгүнкү күндө. Аке мырза, мындай бир суроо туулуп атат. Мына өзүң айтып калдың, ушу дезинфекциялап атабыз жана жардамдарды жеткирип берип атабыз деп атасыңар да. Демек сиздер адамдар менен тыкыз байланышта, контакт экенсиңер да. Ошону Бизде азыр Кызыл Ай коомунда бүт баары жетиштүү, маскадан баштап бүт комплекти формаларыбыз бар. Өзүбүздүн камсыздандырылган бүт формалар менен. Ошолор биз камсыздандырылган да. Максат Жолдобаевич, мынакей бул ыктыярчыларды өзүнүз жерден чыга албайт да, мен ыктыярчы болдум. Аларды даярдоо деген процесс бар, аларды окутуу деген процесс бар. Мына бул жаатында эмне окутулуу же баягы келип эле кошуп эле ыктыярчылык атасыңар? Бизде баягы ыктыярчы болгондон кийин баягы топ кылып аларды чогултуп, мисалы бир айда 2 жолу окутуу болот. Ал жерден ошол бизде офисте атайын ыктыярчылар менен иштеген кызматкерибиз бар. Ал отуруп алып ушул биздин жана дүйнөлүк кыймыл жөнүндө, Кыргызстандын Кызыл Ай коому жөнүндө, тармактары жөнүндө кандай иш алып барат, ыктыярчынын өзүнүн мындай кодекс поведения деп коет, ошону үйрөтөт. Андан кийин булар атайын бир бланк бар, баягы заявление толтурушат. Форма ал болсо сайтка атайын өзүбүздүн система бар, электрондуу, ошого катталат тиги жергечи. Анан каттоо болгондон кийин ишке киришет. Анан ыктыярчылар болсо азыркы учурда буюрса бүт баарынын жанагындай страховкасы бар. Ошол эгерде анын бетин ары кылсын, баягы ушундай учурларга баягы эске алынып, азыр бизде кызматкерлердин страховкасы жок болсо да ыктыярчылардыкы бар да. Анан эми булар ушул окутуу учурунда практикалык окуулардан өтсө керек. Эми бизде мисалы тармактар көп да. Баягы биз айтып атпайбызбы? Мисалы социалдык тармак боюнча иштеген бар. Өзгөчө кырдаалга даярдык деген тармагыбыз бар. Мисалы ошол өзгөчө кырдаалга даярдык деген тармакта алгачкы жардамды көрсөтүү деген атайын окутуулар бар, курстар. Ошол жерде жанагы адамга мындай тез жардам келгичекте биринчи доврачебный деп коет, ошол дарыгерлер келишекте жардам баягы өмүрүн сактап калыш үчүн ошондой ыкмаларда окутулушат. Кимдер окутат эми буларды? Муну атайын бизде инструкторлор бар. Ошол алгачкы жардам боюнча инструкторлор, сертифицированный дипломдору бар, сертификаттары бар, бүт баары тең тажрыйбалуу алар. Анан эми бул биздин ыктыярчылар болсо жанагы башында айтып кетпедимби, оору башталып баягы дүйнө жүзүндө башталганда эле түшүндүрүү иштерине эң биринчи катышып башташкан. Анда 18 жашка чейин деле катышкан, улуулар деле катышкан. Жанагындай биздин плакаттарыбызды чаптап, элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, буклеттерди таратып, мектептердин ичинде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошондой жумуштарды аткарып аткан. Эми анын баягы оору Кыргызстанга келгенден кийин 18 жаштан өйдөкүлөрү буларды дагы бир сыйра ошол коронавирус боюнча мындай кандай коргонуш керек, ошонун баарын өтүп, андан кийин бүт баарын маска менен камсыздап, перчатка менен камсыздап, антисептиктер менен камсыздап, ал эми дезинфекция кылып аткандардын защитный костюмдары бар. Защитный костюмдарды азыркы учурда өзүбүз тигип атабыз. Маскаларды да өзүбүз тигип атабыз. Эми өзүбүз тиккенде кандай ушул биздин жанагы социалдык маселелерди чечүү боюнча тармагыбыз боюнча бизде ушул атайын курстар бар. Жумушу жок айымдарды тикмечи курстарына окутабыз 1 айлык. Анан ошол жерде окуган биздин айымдар маскаларды кайта эле арзан тигип берип атат да. Мисалы аптекаларда, башка жерлерде 23 сомдук мындай көп колдонуучу маскалар болсо, алар ошол экилерди 11-12 сомдон мындай аны көбүнчө мекемелер келип эле ошо кезекке туруп, мэрия аркылуу, мэриянын жардамы менен ошондой азыркы учурда 15 миңдей масканы тигип, аны элге арзан баада жеткиришти да. Эми азыркы кезекте ушу WhatsApp'тан түшкөн суроолорго келсек, Нургүл кеп сенде. Туура айтасыз, биздин меймандар үчүн да бул жакта суроолор абдан көп болуп жатат. Алардын бирине токтолгон, жардам сурап кайрылып жатышат. Көбүнчө көрүүчүлөрүбүз, алардын бири Кызыл Ай коому аз камсыз үй бүлөлөргө жардам берип келишет. Бизде дагы үйдө учурда деле дейт. Ушундай эле суроо, жардам алуу үчүн кантип жазылам, иштеген ишим жок, 5 бала багамын дейт. Дагы бир көрүүчүбүз, жолдошум каза болуп калды эле, 2 группадагы инвалидмин, жашым 53-тө, мага Кызыл Ай коомунан жардам керек эле деп. Көпчүлүк көрүүчүлөрдөн кайрымдуулук багытында суроолор келип түштү. Эми ушул
тилекке каршы Кыргызстанда бизде баягы социалдык абал бул кризиске чейин эле өзүбүз билебиз кандай эле баягы мисалы Нарын облусунда карасак мына Нарын шаарында эле аябай жакыр деген 500 үй бүлө бар экен. 500 үй бүлө бир үй бүлөдө 3-4 киши болгондо эле 1,5-2 миң киши. Андан сырткары жакыр деген дагы 1,5 миң үй бүлө бар экен. Бул Нарын эле шаарында. Ар бир районду карасак ошондой сан чыгат да. Анан бизде болсок баягы көп киши бизге катталып кетет. Бирок катталганда да баягы эми үмүттөнүшүп жардам берип калабы депчи анан бизде ачыгын айтканда миңдеген кишилер катталган да. Анан мисалы биз категория менен беребиз. Азыркы учурда мисалы биринчи очередте 100 жалгыз турган карыя бар Нарын облус боюнча. Ошолорду карайбыз. Аларга деген продуктовый набор деп коет баягы пакет. Ошолорго жиберип атабыз азыр. Нарын шаары жана калган райондоргочу. Деген мындай карыяларыбыз бар. Карар багар жок, багар көрөрү жок дегенчи анан аларга болсо ушул биздин ыктыярчылар тамак ашын бышырат өзүлөрү. Азык түлүгүн биз алып беребиз, анан жеткиришет. Ошол Нарын шаарына эле 21 кишиге жеткиргенге эле бир машина 3-4 саат кетет. Себеби аны деген Нарын шаарда өзү узун эмес, анан тиги башынан бул башына чейин токтоп ар бирине жеткизип анан тиги башынан бул башына жеткизсек тамагын уздап калат, 2-3кө бөлүп мындай таратканга туура келип атат да. Ал эми гум жардам боюнча болсо айтып кетсек эми тилекке каршы биздин мүмкүнчүлүктөр дагы мындай. Ушул жерден максат бир нерсени айтайт урматтуу биздин көрөрмандарга. Бул Кызыл Ай коому өзү негизинен кайрымдуулук фондусу эмес да. Бул кыйын учурларда жанагыдай бийликтегилерге жардам иретинде иш кыласыздар көп нерсе. Бирок биз билебиз айрым учурда баягы жамандыр жакшы кайрымдуулук кыла калып атасыздар да, ошондон улам мына ушундай суроолорго эми бул суроолор туура эле, анткени биздин эл баягы үмүттөнүп болгон жака кайрылып атат. Эми биз бийликтин да мүмкүнчүлүгү ар кандай болуп атат дегенде эми биз азыр баарыбыз тең бийликти да критикалабай жардам берчү учур. Биз колдоп баарыбыз бекем бир болушубуз керек. Анан эми мисалы биз буга чейин көп эле жардам берип жүргөнбүз. Мисалы ошол Швейцария Кызыл Кресттин колдоосу менен 7.000 сомдон 320 жарандын счетуна которулуп берди. Андан кийин 1000 сомдон дагы 500 кишиге которулуп берди. Жыл сайын баягы миллион деген суммадагы ваучер деп коет, атайын талон. Ал талонду биз беребиз, эми ал категориясы менен тандап берет. Мисалы донор айтат, мен жашы жете элек үйдө мүмкүнчүлүгү чектелген бала болсо только ошолорго жардам берем деп коет. 100 кишинин тизмесин бергиле деп коет. Биз аны ошол кошо бирдиктеги тизмесин тактап туруп аны тияка беребиз. Анан баягы анын баарын продуктысын биз ташып жүрбөй, анан тияктан алып алат. Баягы бир өзүнүн бир эрежелери бар. Мисалы чылым жана спирт ичимдиктерин магазинден алганга болбойт. Аны биз ошол жерде туруп контролдоп турабыз. Көбүнчө көрүүчүлөр тарабынан дагы суроолор келип түшүп атат. Ушул учурда дейт ыктыярчылардын катарына кошулсам болобу деп суроо берип жатышат. Кандай шартта кошула алышат? Кандай шартта кошула алышат? Эгерде баягы биз деле мисалы ыктыярчынын баарын эле чогултуп алып эле күндө андай деле баягы жумуш болбойт да. Мисалы себеби ыктыярчылар кандай? Азыр баягы булар толугу менен бош ыктыярчылар аз. Кээ бирөө окуйт, кээ бирөө иштейт. Анан эгерде сиз Кыргызстандын жараны болсоңуз, башка мамлекеттин деле жараны болсоңуз, жашыңыз 18тен өйдө болсо, бизге келип ыктыярчы болсоңуз болот. Бирок биз эми аны сизди базага киргизебиз. Базага киргизгенден кийин ал жерден анкета бар. Анда деген ыктыярчы өзүнүн кандай тажрыйбасы бар, эмнени билет, ошону ошол жака толтурат да. Келип жардам берип кетти. Мисалы, бирөө айтат, мен машина айдаганды билем. Кесиптерин. Бирөө айтат, мен деген мурун медицина тармагында иштеген, мен жанагындай алгачкы жардам көрсөтүү боюнча мен ошого жардам берет элем деп бирөө айтат. Бирөөсү айтат, мен силердин офиске келбейм, үйүмөн отуруп алып иштей берем, бирок силердин жанагындай роликтериңерди чагылдырып, ошолорду жазап мен чыгарып берип турам. Ар тараптуу экен да, ар тараптуу. Ар тараптуу. Мен сурооңо калалжы сөзүңө. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен Акенге суроо узатып коет да. Акен сен кандай ыктыярчылык калдың эле? Кесибиң эмне жоспен ушул тема улайлы да. Биздин кесип өзү негизи юридический бүткөм. Мындан 3 жыл мурун ушул
Кызыл Айга келип өзүм да ушул тепкичтерден өтүп анкета толтуруп мен да ушул жерге өзүм каалоо менен өзүм ыктыярчы болгом. Мындан 3 жыл мурун. 3 жыл болуп калды, ыктыярчы болуп чогуу Кызыл Ай менен бирге иштешип келет. Тажрыйба топтоп калыпсың да. Буюрса. Эми азыр ыктыярчылардын арасында сен сыяктуу тажрыйба топтогондор барбы? Бар. Мен кечик постар ушу аким боюнча да үлгү кылып айтып кетейин. Бул жигит өзү биздин активдүү ыктыярчыларыбыз били, өзү юрист. Анан эң биринчи бизге кандай чектеярчы болду? Өзү юрист болуп, анан жана юридикалык жеке компанияда иштечи. Анан бизге жанагы аябай мисалы юридический маселе менен көп айымдар келет да. Ошол эле жана тикмечи курстарда окугандар эми баягы балдарына баягы пособие чектей албай, алимент чектей албай, анан жанагындай мүлк талаш андай эмелер болот экен. Анан Кызыл Ай болгон биз өзүбүз соттошуп эч ким менен жүрө албайбыз. Анан акендерге жиберчүбүз. Юридикалык жардам беришет. Анан бул өзү акен өзү документтерин бүтүрүп сотко чейин барып, мына жакында эле бир учур болду ушул. Кандайдыр бир деңгээлде адвокатыңдар ойнотушат экен да. Биздин негизи Юралянс деген өзүбүздүн жаккан. Ошо бизден ар тараптан адамдар келишет. Юридикалык жактан биз ошолорго жардам берип, мындай айтканда адвокат Акысыз. Жогоруда Максат мырза айтып калдыңыз, тикмечилерди да даярдадык депчи. Ушул багытта суроолор келип жатат. Учурда бет каптар тигилүүдөбү, кайсыл жерлерде сатылып жатат, канча сомдон дейт? Эми азыр Кызыл Ай өзү бет каптарды сатпайт. Биз болгону ошол жанагы бет кап тикчү айымдарды окутуп, жумуш орду берип, жана жабдуулар бердик шыйын машиналарды. Анан азыр деген карантинге байланыштуу биз мындай жабык режимде иштеп атканга байланыштуу ал машинкаларды жумушсуз айымдарды үйлөрүнө жеткизип бердик. Офистен биздин ошол цехтен болгону маскаларды бычып берет. Тиги айымдарга үйлөрүнө жеткизип берет. Алар тигет. Азыр күнүнө 1000ден 2000ге чейин ошондой маскалар тигип атышат. Эми алар айымдарга менен өзүңөр түз сүйлөшсөңөр болот. Биздин офисте эшигинде кире беришинде телефондор жазылып Байланыш турат. телефондор бар, э? Анан көбүнчө мекемелер ошо өздөрү кездемелерин, фурнитурасын Өздөрү алып келип тигилерге беришет. Алар болсо ошол менен тигип берип атышат. Анан ошол мэрия аябай активдүү иштеп атат. Булар ошол кездемелерин өзлөрү заказ берип, алып берип атышат. Эми бул маска боюнча дагы буга чейин билесиңер кыйынчылыктар аябай көп болот. Ошол кездемелер жок болот. Кыргызстанда товар түгөнүп, резинкалар табылбай атты. Баягы Кытай жабылып калганына байланыштуу ал жагында кыйынчылыктар дагы эле болуп атат. Ошондой эле баягы кырдаал абал жанагы защитный костюм деп атпайсызбы? Коргоочу костюмдар. Ошолор боюнча дагы мындай тканьдар жакшы табылбай, бирок колдон келген аракетти көрүп атабыз. Аны биз түз сатпайбыз, ошол айымдарга кайрылсаңар, ошолор менен түз сүйлөшүп, ошолор менен. Дагы суроолор келип түшүп атат дезинфекциялоо боюнча. Соц тармактардан көрүп калдык, Нарын шаарында айрым үйлөрдү дезинфекция кылдыңыздар дейт. Ушундай эле иштерди Нарын шаарына чукул жайгашкан айылдарда кылсаңыздар болбойбу? Мисалы Учкун айылына дагы ушундай тазалоо иштери абдан керек эле дейт. Эми биз биринчиден өзүбүз дезинфекция жүргүзгөнгө укугубуз жок. Себеби деген мамлекеттик санэпидем станция чакырганына байланыштуу биздин ыктыярчылар барган, алар окутуп берген. Биз болгон өзүбүздөн жанагы коргоочу костюмдарды, пульверизаторларды алып бердик. Анан ошонун негизинде алар мындай санэпид менен макулдашып алып чачып атышат да. Аны эми Нарын району боюнча ошол Нарын шаарынан кийин эле азыр жана контактный лица деп коет баягы. Эң көп ошол Учкун айыл өкмөтүндө. Учкун айыл өкмөтүндө, Учкун айылында жана Куланак айылында. Ал жерде да биздин ыктыярчылардын тобу бар, Куланак айылында. Солтоналиев Эмил деген бир агабыз бар, жакшы бир ыктыярчыбыз. Аларды да биз окутуп, болгон жанагы хлорубузду берип, костюмдарды өткөрүп бердик. Алар тиякта өзлөрүнүн колунан келишинче санэпид менен, бийлик менен макулдашып ишин алып барып атышат. Башка райондордо да ушундай иш жүрүп атат? Башка райондорунда азыр баягы ачыгын айтканда, мисалы баягы эң эле мындай бул дезинфекция жагын басым жасачы ачактар ачыгын айтканда Нарын шаары, анан контактный лицо көп ошол Учкун айыл өкмөтү болуп атат. Башка жагында чыкса, анын бетин ары кылсын, анда да аракет. Бул дезинфекция жагында дагы маселелер көп болуп атат. Мисалы шаардын жашоочулары айтып атат, эмнеге биз баягы биз жакты жазабайт, эмнеге бат-баттан жазабайт депчи. Эми бул аябай оор жумуш экен. Биз ошол санэпидем станциянын кызматкерлерине ыраазычылык билдирип кеттик, себеби
алар дагы баягы сокращение болуп жаңы элечи өзү эле аз экен, бирок ошого карабастан анан баягы жетишпей баратканда жергиликтүү бийлик дагы кайрылып анан биз дагы колдон келген жардамыбызды көрсөтүп атабыз. Эми азыр баягы дүйнөдө дефицит товарлардын бири дагы хлор болуп атат. ооба, Ошол эле мисалы маска, респираторный маскалар, перчаткилер, хлор, антисептиктер Кыргызстан эмес, ошол эле өнүккөн мамлекеттерде аяк жакта да тартыш болуп атат. Эми азыр мына ошол хлор маселеси болуп атат, ал дагы акчага келет экен. туура. Анан эми силер көп бирок колдон келген аракетибизди жазып атабыз. Бул жакта ийгиликтерди да каалап жатат сиздердин ишиңиздерге. Анан көбүнчөсүн дагы сунуштар да келип жатат. Алардын бирине токтолоюн. Сиздерде иштеп жаткан балдар үчүн ыктыярчылардын коопсуздугун дагы ойлоп койсоңуздар, өзүлөрүн дагы ден соолугун ойлошсун дейт. Көбүнчө жаштар экен. Анан ушулар үчүн дагы коргоочу атайын кийимдер берилгенби? Жетиштүүбү ыктыярчыларга? Абдан туура суроо экен, сунуш экен. Чоң рахмат сиздерге. Ушул биз албетте ыктыярчылардын булардын баягы өзлөрүнүн коопсуздугун биз биринчи кезекте карайбыз. Анан жанагындай дезинфекцияга чыгып калса, сөзсүз түрдө жанагындай коргоочу костюмдарды беребиз. Антисептиктер бүт бар тең өзүбүзгө жетиштүү, ыктыярчыларга жетиштүү бүт барына. Эгерде мисалы жанагындай биздин өзүбүздүн эрежелер бар да, безопасный доступ деп коет. Ооба. Эгерде ошол эреже сакталбаса, биз анда ыктыярчыларды ал жакка жибербейбиз. Жогоруда мына өзүң санап өткөн иштер, жумуштар, аракеттер сөзсүз түрдө каржылык колдоо болмойн жүзөгө ашырыш кыйын да. Жана өзүң айткан жумуштарды каржылоо жагы кандай чечилген? Ким аркылуу чечилет? Эми биз ушул Кыргызстандын Кызыл Ай коому ушул Орто Азия жана мурунку Союз учурунда мамлекеттердин мактангандык эмес. Ошол жетекчилер, жаш жетекчилерибиз бар. Аларыбыз аябай тажрыйбалуу жана дүйнөлүк ушул кыймылдар болгон аракетин кылып атышат. Бизде партнерлор аябай көп. Анан өзүбүздүн резервдерибиз бар. Эми биздин булактарыбыз, тышкы булактар бар. Тышкы булактар атайын бир долбоор аркылуу келет. Мисалы, биздин өнөктөштөр Швейцария Кызыл Крести, Түрк Кызыл Айы, Катар Кызыл Айы, Кытай Кызыл Крести, андан сырткары жана өзүбүздүн ички булактарды атпайбызбы? Атайын купондорду элге таратабыз. Ал баягы мисалы илгери жана сиз айтып атпайсызбы? Марка сыяктуу да азыр купон болуп калган. Номиналы 10 сомдон өйдө 500 сомго чейин да. Анан ошону баягы жарандар сатып алса, ал акча кайта элдерге жардам бергенге кетет. Бүгүн мына турмуш өзү көрсөтүп өзү растап атат. Уучубуз көп эмес экен. Баягы ушул карапайым калкка жардам берем деп кол сунган биздин мыкты инсандарыбыз коронавируска каршы турууда сезип атабыз да. Кокусу сиздерге дагы жардам берет элек. Сиздерге дагы жок дегенде хлор алып берет элек деген бир атуулар болуп калса, кимге кайрыш керек деген жолдору кандай? Биз ошол өзүбүз социалдык тармактарда дагы барбыз. Бизде түз эле биздин кеңсеге келсе болот. Ал жерден биздин кызматкерлер, ыктыярчылар ар дайым ошол жерде болот. Баягы офисибизде закрытый режимде иштеп атабыз, бирок баарыбыз тең. Байланыш телефондор болсо айтып коесуз, кокус жардам бересиңер болуп калса, байланыш телефондорубуз кандай? 5 19 95. Ал эми биздин ошол Facebook'тан да бизди тапсаңар болот, Instagram'дан да тапсаңар болот. Биз болгон социалдык тармактарда барбыз. Бүгүнкү күндө биз мынакей ошол өлкөдөгү жалпы маамиле каражаттарын окуп калып атабыз, телекөрсөтүүлөрдөн көрүп калып атабыз. Ушул көбүнө эсе ушу республикада азыр коронавируска каршы турууда ыктыярчылардын жардамы өтө чоң болуп атат. Мынакей жакында эле мен бир материал окуп калдым. Ушул кара картаңдарга дарысын жеткирип берип, унун жеткирип берип дайыма жанында болуп атат да. Акен сен деле иштөө шартыңар ушундайбы же кичине башкача кандай бир айырмаланып же ушундай эле уктап атасыңарбы? Биздики деле иштөө тартибиз ушундай, жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөр продуктусун, унун, майын таратып берип, биздики деле ошол сыяктуу эле иштерди алып барабыз. Дары-дармектерди ташып бересиң. Ушулардын жардамга муктаждарды мурда аныкталганбы же? Эми аныкталган. Анын март тең ошол биздин баягы
социалдык өнүгүү министрлиги тарабынан ошол структуралардан бүт такталган. Бирок ал баягы биз мониторить этип турабыз. Азыр жергиликтүү бийлик менен мисалы кимге жардам берсек сөзсүз түрдө ал маалыматты жергиликтүү бийликке беребиз. Алар себеби мындай текши таратуу жаңы система киргизип атышат. Ал эми баягы мисалы жарандар жөнүндө айтып кетпедиңизби, жардам берем дегенчи мына бүгүн эле ошол биздин жараныбыз биздин атайын жанагы электрондук кошелек 20 000 сом которду бир үйлөнүн атынан. Бирок мен атымды көп айтпай эле койгула деди. Биз ал 20 000 сомуна ошол 21 жана карыяга бүгүн ошо балдар жанагы азык түлүктөрүн алышты, жеткиришет, бүт отчетун тиги кишиге берет. Система ачык, биз социалдык тармактарга жарыялайбыз. Эгерде баягы биз аркылуу жардам беребиз деген жарандар болсо, бизге келиңиздер, болгон ошол отчетту ачык социалдык тармактарга биз жарыялап турабыз. Анан бул ыктыярчылар командасы туурасында суроом келип турат. Бул топ дейбизби, команда дейбизби, ушундай убактарда түзүлүп калабы же мурдатан эле тажрыйба мурдатан эле келип табылган? Эми мисалы баягы азыр бизде мисалы дезинфекция тобу бар. Мына Куланакта бир тобубуз бар, Нарын шаарында 2 тобубуз бар. Андан сырткары жанагы тамак жасаган топ өзүнчө, тамакты тараткан топ өзүнчө. Ошол жумуштарды бөлүшүп алышканда, эми азыр Кыждалга жарыша дагы биз баягы кандай десем, бири менен контакт азайтуу максатында мисалы тамак жасагандар менен тамак тараткандар башка болуш керек. Тамакты чакан эле бир 2 киши таратыш керек деп мына ошол эртеңден баштап ошондой система коюп атабыз. Дезинфекция кылгандар менен баягы топтор бири менен жолукпайт да, офисте да ошондой бир система кылып атабыз. Анан колдон келишинче баягы жабык бөлмөнүн ичине киргизбей, эшиктен мындай жолугушууларды өткөрүп, ошол жерден баягы чогулуштарды өткөрүп, кыскача инструкцияларды ошол жактан берип атабыз. Анан бизде мисалы Кырдаалга жарыша эгерде бир маселе чыкса, оперативдүү ким келе алат, буяка мынча киши керек болуп атат деп, анан ошол жерден булардын WhatsApp'та өздөрүнүн группасы бар, ошол жерден сүйлөшө калышат, анан ошол жактан чогула калышат. Жана жогоруда өзүңүз белгилеп кеттиңиз, ушул ыктыярчылар камсыздандырылган депчи. Эми кандай шартта камсыздандырылган, албетте анын бетин ар кылсын. Кандай шарттар каралган? Эмнелер эске алынган? Эгерде тиги мисалы ден соолук жагынан мындай жабыркап, мисалы биздин унаага отуруп алып кетип баратып, анын бетин ар кылсын. Албетте. Бир анын бетин ар кылсын, жаманчылыктар болуп кетсе, мындай ошондой келишимдер бар да. Эми ал мен келишимдер кимдер менен түзүлгөн? Келишимдер ошол атайын камсыздандыруу жүргүзгөн компаниялар бар, ошолор менен түзүлгөн. Эми анын мен мисалы айта албайм кандай шартта келишим, бул жабык. Бирок баары эске алынган да. Эске алынган. Нургүл, WhatsApp аркылуу азырынча суроолор келип түшүп экен, себеби суроолор бар, бирок жана жогоруда айтып өткөндөй эле жардам окшош суроолор окшош суроолор болуп жатат. Анан эми мынакей жана райондорго бекер кызыккан жокмун. Ушундай эле жумуштар районда да жүргүзүлүп атат да, жаман тажакчтар. Эми ошолорду мына көзөмөлдөө жөнгө салуу серге таандыкпы же жерде өздөрү эле баягы бийлик аркылуу жетип кетеби? Эми мындай да, биздин өзүбүздүн кишилер ар дайым жергиликтүү бийлик менен бирдикте иштейт да. Анан бияктан ыктыярчылар жалгыз эле Кызылай коомунуку эмес. Азыр шаарда көрүп атасыңар, элдик кошун деп жаштар аябай жакшы жардам берип атышат жергиликтүү бийликке. Азыр Нарын шаарында мисалы 5 жана чөлкөмдө 5 мобилдик группа бар. Анын баары тең бүт бир ыктыярчылар ошол эле милиция органдарына, жергиликтүү бийлик органдарына жардам беришет. Биз болсо ал жака биз кийлишкен жокпуз, бирок биз мисалы атайын чогултуп бир окутуп же бир өзгөчө бир кырдаал болуп кетсе, ошолордун жана күйүүчү майларын чечип берип, ошол жагынан да буюрса алар менен иш алып барганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Сиздер эми жанагы мына биздин өлкөнү айтпай эле койгон, биздин облус аймагында бир катар санитардык көзөмөлдөө посттор оюштурулду да. Бул жерде да иш жүргүзүп атасыздар да. Эми ал жерден эң биринчиден бизден ошол Нарын шаары стратегиялык баягы биздин населенный пункт эң чоң жалгыз шаар дегенден байланыштуу бизге ошол бир өзүбүздүн постторду отурган бир кандай десем бир шарт түзүп бериңер, жардам бериле деп кайрылышты жергиликтүү бийлик. Анан биз аларга ошол мобилдик жанагындай домик деп коет, мындай чатырча сыяктуу, бирок андан жылуураак, жакшыраак ошолорду коюп бердик азырынча.
Анан дагы азыр шартка карап байланыштуу дагы буюрса жардам беребиз. Биз дагы азыр мен 100% кепилдик бербеген үчүн айтып албайт атам. Биз дагы жөн отурган жокпуз. Биз дагы эки жакка чыгып атабыз. Биздин өнөктөштөргө, биз менен иштешип жүргөн ар кайсы фонддорго, уюмдарга, биздин жетекчилерге анан буюрса колдон келген жардамыбызды беребиз. Менимче ушул баарын жыйыштырып коюп, бүгүнкү ыктыярчылар ыктыярчылардын өз демилгеси менен эле жанагындай иштерди аткарып жүргөн өзү эле бир патриоттуулуктун белгиси катары кабылбаш керек да. Болбосо эмне жаш жигиттер, жаш кыздар жумуш менен толтура өздөрүнүн. Бирок ошонун баарын тең жеке кызыкчты баягы экинчи планга сүрүп коюп, бүгүнкү күндө ушу элибизди кыйынчылыктан алып чыгуу аракетин көрүш да бул чоң нерсе. Менимче булардын эмгеги жерде албайт болуш керек. Анан эми мынакей биздин көрсөтүүбүз да өзү соңуна чыгып бара жатат. Ушул биздин актуалдуу маектин өзүнүн бир адаты бар. Жакшы адат кылып алганбыз. Ушул меймандарга эркин микрофон сунабыз да. Эл журтка эмне айтар элеңиздер? Урматтуу, бул коронавирус жөнүндө бүт маалымат баарыбызда тең бар. Болгону ошол кандай өзүбүздү алып жүрүш керек дегенде эле ошо колдон келишинче сактап коюшубуз керек. Бүттү. Азыр биз эгерде албетте кыйын, себеби деген кээ бир үй бүлөлөр бар, ал баягы күнүмдүк эртең менен чыгып кечке чейин биртке иштеп, эмгек акы алып, ошого кечинде азык түлүк алып турган үй бүлөсүнө берчү да. Анан ал кимдер? Ал ошол эле биздин жанагы кафелерде иштегендер, дүкөндөрдө иштегендер, ашпозчулар, таксисттер, ошолорго кыйын болуп атат. Бирок эми азыр мындан кыйын учуру да өткөн, кыргыз элинин башынан. Анан ушул чыдап берип, бир ай жарыяланбадыбы? Бир ай эгерде чыдап үйгө отуруп берсек, биздин бийликке, биздин медициналык кызматкерлерибизге мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Алар эффективдүү күрөш үчүн биз ушул вирусту мындан ары жайылтпай контролдогонго жардам беришибиз керек. Анан элементардуу мындай кайрылып кетет элем эрежелерди сактап айтабыз. Эгерде 80-85% үйдө отурса, аттуу баштуу кишилерди көрүп атам, кол кармап учурашып атат. Урматтуу Нарын облусунун тургандары, урматтуу эркектер, мырзалар, кол кармап эч качан учурашпагыла. Убактылуу кечирип коңуздар. Азыр ошол эми Кытайдын дарыгерлери айтып атат, ошол жана Уханьдан деген эркектер кол менен учурашып атып, үй бүлөлөрүнө вирус ташып келген. Андан сырткары биздин ыктыярчыларга болгон облусубуздарда, райондордо, кээ бир айылдарда активдүү иштеп аткан ыктыярчыларга терең ыраазычылык билдирет элем. Ошондой эле биринчи кезекте өзүңөрдүн коопсуздугуңарды карагыла. Андан сырткары ушул биздин мекеме эмес, биздин кыймыл эмес, башка мекеменин ыктыярчыларына дагы силерге терең ыраазычылык, өзгөчө мына Нарын шаары, Ат баш району, Жумгал району, Актала району бүт жерде жаштар мындай жакшы бийликке жардам берип атышат, бийлик органдарына. Сиздерди дагы колдоп, ошол элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, маалымат таратуу жагынан да жардам бергизсеңер жакшы болот эле. Акен жаштын тилегин берет дейт да. Сенин кандай тилегиң бар? Биз азыр өлкөбүздө азыр оор кырдаал болуп турат. Биз дагы жөн отурбай, ошо Нарын облусунун жаштарын, эркектерди ошо бизге келип, бизге жардам берип, биз менен кошо иштешкенди чакырам. Эң биринчи кыргыз элиме ден соолук каалайм. Биргеликте жана акыл максат жол башчыбыз айткандай, жанакы эрежелерди сактасак, бул ооруну биз биргеликте чогуу жеңебиз. Шылып өлкөдө бакубат жакшылык, урматтуу биздин меймандар, биз сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Убактыңыздын татышына карабай, атайын убакыт бөлүп ушул биздин көрөрмандардын суроорлоруна жооп бердиңиздер. Биз бунун үчүн ыраазычылык билдиребиз. Азыр мен билем, сиздер көрсөтүүдөн чыгып эле үйүңүзгө барбайт болушуңуздар керек. Жумушуңуздарды толтура, ошо жумушуңуздарга ийгилик каалайм. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен жанатан бери актуалдуу маек көрсөтүүсү болду. Сиздер менен биз кайрадан 19:00-дө көрүшөбүз. Бүгүнкү айтылып жүргөн маселелер мына ушулар болду. Кайрадан көгүлдүр экран аркылуу жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.